Hi, welcome to another video. In this video, we're going to talk about the pronunciation of the letter G in different situations. Саламатсыздарбы, дагы бир видеого кош келиңиздер. Бул видеодо G тамгасынын ар кандай ситуацияда айтылыштарына карайбыз. So the letter G can have two sounds, G and G. G тамгасынан эки үн чыгат, G жана G. Here's an easy guideline. Төмөндө оңой жол жобосу. So, as you can see, if the G is followed by E, I, and Y, it gives you the sound J. Өзүңөр көргөндө, эгер G тамгасынан кийин E, J, I, J, Y келсе, ал G тамгасын берет. Ошондо олардын баарыны G, G, G деп окуйбуз. А эгер G тамгасынан кийин A, O, U тамгалары келсе, анда ga, go, gu деп окуйбуз. Же garbage, good, gunpoint. Демек G деп окуйбуз, А бул жерде болсо general, giant, gym. Okay? General, garbage, giant, good, gym, gunpoint. I hope you will find this guideline useful. Бул жол жобо ыкманы сиздер пайдалуу деп табасыздар деп үмүттөнөм. Thanks for watching. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Our courses at edulab.kg. Биздин курстарыбыз edulab.kg сайтына.